Assalamu alaikum dostlar. Jantürö 93 YouTube kanalının görücüleri. Amansızdarбы? Бүгін 29 октябрь Қатыраңқы айылынан чыгарылыш жасап атам достар. Нукен Палбандын үйүндөбүз. Буйруса бүгүнкү аламан улака даярдыктар өтө зор, маанайлар өтө зор. Бұл жақта Туран ака өзі алып барат бүгінгі улақты дағы. Құда қаласы. Белгілі, туғандар. Сорындар аябай күшті екен, Өте жақсы сорындар. Адрес ошо Қатыраңқы айылы, Архангел улак майданында болот. Жетишип калыңыздар. Sorunlarında biraz aytıp ketsem, 2 tösü var eken, 3 tokulu atı var, 10 tayı var, 10 koyu var, 300 ming so'm akçalay sıylık var. Bu emin özünün sorunları, dostçarları, tuğan uruğu degендей. Өзү негизи 28 күнү болуш керек эле октябрдын. Кече өтө нөшөлүү жаандан бир күн аркага жылдырган 29-на. Караңыздар, бүгүнкү погода өтө жакшы. Алла таалам берди. Улактагы өтө сонун көзөмөлдө өтөт деген. Буюрса четтен ар бир көрүп аткан биздин көрөрмандарды чакырабыз. Келип күбө болуп кетиңиздер. Кандай улак болот? Буюрса ушул улакты дагы тартып киргизебиз. Ошол үчүн бул жерде биз кызматтабыз. Төөнүн чоңдору экен. Мындан башка дагы бир төсү бар эле, анысы кайка кетти экен. Кечинде улагыны чыгарабыз. Достор, анан лайкыңыздарды ушу аябаңыздар. Ушу Жантөрө 93 YouTube каналы ар дайым ар жерден чыгарылыштарды кыла берет. Биз болсо колдоп кетебиз, лайк басабыз. Анан ой пикирибизди калтырабыз. Туугандар, бул жакта тайлар турат. Ушундай маанайда бүгүнкү күнүбүз башталды, достор. Ар бирибизге ушундай той берген насип кылсын. Ар бир кыргыздын жигитине атасына аш бериш, улдарына аш бериш насип кылсын, Ушул бүгүнкү өткөрүп жаткан Нукен Палбандын тилеген ой максаттарына жеткирсин Алла таалам. Эки дүйнө бактылуулукту берсин. Кылган эхсандары кабыл болсун. Бул жакта акебиз 27 да кызматта жүргөн, бүгүн да кызматта. Берсе. Жакшы кызмат бересиңер. Улакчыларды чакырып кеттиң, ака. Мектар таттыроо, природаларды таттыроо. Бай өгүрүшүнтү таппасың. Адамдар неме кылып атканда. Достор, келе бересиздер. Колдон келишинче маалымат бердик. Алдыда дагы жакшы чыгарылыштар болот. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.